Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Кайрадан биз силер менен 8 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Балдар, мурунку сабакта биз силер менен анык сандар менен таанышканбыз. Анда балдар жаңы теманы өтүүдөн мурун келе өтүлгөн теманы кайталап алабыз. Анда мен силерге төмөнкү суроону бергим келип жатат. Экранга көңүлүңөрдү бургачы. Төмөндөгүлөрдүн ичинен кайсынысы туура? Кана балдар, ушул сандардын ичинен кайсынысы туура болду экен? Мен силерге 4 вариант сунуш кылып жатам. Биринчиси Б, экинчиси А, Д жана Е, үчүнчүсү Б жана Е, төртүнчүсү Д жана Г. Силер туура жоопту таптыңар деп ойлойм. Анда мен туура жообун көрсөтөйүн. Туура жообу экинчи вариант. Карагылачы балдар. А квадраттык тамырасына 6 анык сан экен. Туура. Себеби квадраттык тамырасына 6 иррационалдык сан да. Ал эми 96 бүтүн санга тиешелүү эмес дейт. Балдар, 96 бүтүн сан, андыктан бул туура эмес. Минус 4,1 бүтүн санга тиешелүү дейт. Минус 4,1 рационалдык сан, андыктан бүтүн санга тиешелүү эмес. Минус 8 натуралдык санга тиешелүү. Бул туура эмес. 2,6 мезгилди бул рационалдык сан. Бул туура. Жана ошондой эле квадраттык тамырасында 3 бул иррационалдык сан да. Демек, бүтүн санга тиешелүү эмес. Мына көрдүңөр балдар, биз 6 сандын ичинен туура жоопту таптык. Анда балдар, буга чейин биз силер менен кандай сан көптүктөрүн билебиз. Кандай сан көптүктөрдү үйрөндүк элек? Натуралдык сандарды үйрөнгөнбүз. Натуралдык сандар булар саноого кабыл алынган сандар. Бүтүн сандарды үйрөнгөнбүз. Бүтүн сандар булар натуралдык санды ичине камтыйт жана аларга карама каршы жана 0 саны бүтүн сандар. Рационалдык сандар ичине бүтүн санды камтыйт жана ошондой эле жөнөкөй бөлчөктөрдү, мезгилдүү ондук бөлчөктү ичине камтыйт. Көрдүңөрбү балдар? Жана рационалдык, иррационалдык сандар анык сандар. Демек, биз силер менен мурунку сабакта анык сандар менен таанышканбыз. Натуралдык сандар бүтүн санга камтылган, бүтүн сандар рационалдык санга камтылган, рационалдык сандар анык санга камтылган экен. Айрым учурда математика, физикада көп практикалык маселелерди чыгарууда алгебралык теңдемелердин жардамы менен чыгарууга туура келет. Андыктан теңдемелердин тамырларын табууда биз сан көптүктөрүн кеңейтүүбүз керек. Себеби каалагандай теңдемелер чыгарууда алардын тамырлары оң сан менен чыгаруу жетишсиз. Андыктан биз силер менен терс сандарды жана 0 бөлчөктөрдү киргизгенбиз. Анда балдар, дагы бир сан менен таанышабыз бүгүн силер менен. Дептериңерге жазып алгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы комплекстүү сандар. Анда балдар, мен силерге теңдемелер жөнүндө айтып калдым. Кээ бир маселелерди чыгарууда теңдемелердин жардамы менен чыгарууга туура келет. Анда бул теңдемени чыгаруу үчүн анык сандардын көптүгүн кеңейтүүгө туура келет. Карап көрөлчү. Бул теңдемени чыгарууда мен барабардыктын оң жагына плюс 1 алып өтөйүн. Карама каршы белгиси менен өтөт. Демек, x-тин квадраты минус 1 барабар болот экен. Бул теңдеменин тамыры, анык тамыры жок. Себеби, карап көрөлчү балдар. Каалагандай сандын квадраты терс сан боло албайт. Демек, анык тамыры жок болгондуктан куру көптүк. Бирок балдар, бул теңдеменин чыгарылышын башка сан көптүгүн кеңейтүү менен биз аны чыгара алабыз. Бул жаңы анык сандар менен бирге комплекстүү сандардын көптүгүн түзүлөт. Ал үчүн бизге и жалган мнимый бирдик керек. Көрдүңөрбү балдар? И жалган мнимый бирдик. А и'нин квадраты минус 1 барабар. Демек, берилген теңдеменин x-тин квадраты и'нин квадратына барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? И'нин квадраты минус 1 барабар. И деген сөз бул кайдан келип чыккандыгы жөнүндө биз азыр силер менен таанышабыз. Демек, комплекстүү сан жөнүндө сөз кылып атам балдар. А плюс Б көбөйтүлгөн И туюнтманы ушул түрдө комплекстүү, башкача айтканда, курама деп аталат. Комплекстүү сан бул А плюс Б көбөйтүлгөн И түрүндө берилет экен. А менен Б каалагандай анык сандар. Аныктамага көңүлүбүздү буруп көрөлчү. А плюс Б көбөйтүлгөн И түрүндөгү туюнтмаларды комплекстүү сандар деп аталат. Комплекстүү сандар, комплекстүү санды биз С тамгасы менен жазат экенбиз кыскача. Көрдүңөрбү?
тиешелүү с тамгасы. Эми балдар, ушул комплекстүү сандардын а плюс б көбөйтүлгөн и, а бул анык бөлүгү, комплекстүү сандын анык бөлүгү экен. Б бул мнимый бөлүгү, ал эми и мнимый бирдик. Кайталайм балдар. Комплекстүү сан а плюс б көбөйтүлгөн и түрүндө берилет экен. А бул анык бөлүгү, б мнимый бөлүгү, и бул мнимый бирдик экен. Көрдүңөрбү? Комплекстүү санды жазгыла десек, биз а плюс б көбөйтүлгөн и түрүндө жазышыбыз керек экен. И деген бул мнимыйды латын тилинен которулганда биринчи тамгасы экен. Көрдүңөрбү? И тамгасы бул латындын биринчи тамгасы экен, мнимыйды которгондо. Мынакей, ошондон бери биз и тамгасын колдонот экенбиз комплекстүү сандарда. Балдар, комплекстүү сандардын теориясына ким кандай салым кошкондугун байкап көрөлү. Рене Декарт, француз математиги жана философу, 1637 жылы мнимый сандар деп атап койгон. Эйлер, орус математиги, 1748 жылы и символун киргизген жана формуласын ойлоп тапкан. Карл Гаусс 1799 жылы алгебралык негизги теореманы далилдеп, ал эми 1831 жылы геометриялык интерпретациясын сунуш кылган. Мына ошондон бери комплекстүү сандарды көпчүлүк элдердин арасында колдонулуп келген. Анда балдар, комплекстүү сандардын анык жана мнимый бөлүктөрүн аныктагыла. Кана балдар, Оғуз эки аныктап көрөлчү. 6 плюс 5 и кандай анык бөлүгү бар жана мнимый бөлүктөрү бар экенин карап көрөлчү. Анык бөлүгү 6, ал эми мнимый бөлүгү 5. И деген мнимый бирдик. Анда дагы балдар Оғуз эки карап көрөлчү. Минус 2 минус квадраттык тамырасына 3 и. Мына ушул комплекстүү сандын анык бөлүгү кайсы болду экен? Анык бөлүгү минус 2, ал эми мнимый бөлүгү минус 3. Балдар, кийинки мисалга көңүлүбүздү бурабыз. Комплекстүү сандардын анык жана мнимый бөлүктөрү тиешелүү түрдө төмөнкүчө берилсе, анда аны жазгыла. Кана, тиешелүү түрдө 2ден 1 жана 4төн 3. Мен силерге суроо бергим келип жатат. Ушул 2ден 1 жана 4төн 3төн комплекстүү санды жазып көргүлөчү. 4 вариант сунуш кылып жатам. Кана ушул 4 варианттын ичинен кайсыл комплекстүү санды түзө алабыз? Анык жана мнимый бөлүктөрү тиешелүү түрдө 2ден 1 жана 4төн 3кө барабар экен. Силер туура жоопту таптыңар деп ойлойм, анда мен көрсөтө берейин. Демек, анык сан бул 2ден 1, ал эми 4төн 3 мнимый бөлүгү. Демек, анык бөлүгү 2ден 1, ал эми 4төн 3 мнимый бөлүгү. Андыктан 2ден 1 плюс 4төн 3 и деген комплекстүү санды алабыз. Дагы балдар карап көрөлчү. Квадраттык тамырасына 3 жана минус 2. Мына балдар, анык бөлүгү квадраттык тамырасына 3, мнимый бөлүгү минус 2. Комплекстүү санды жаза турган болсок, квадраттык тамырасына 3 минус 2 и. Көрдүңөрбү балдар, анык жана мнимый бөлүктөрүн аныктай алабыз. Эгерде анык жана мнимый бөлүктөрү берилсе, биз алардын жардамы менен комплекстүү сандарды жаза алат экенбиз. Демек, комплекстүү сандар а плюс б көбөйтүлгөн и түрүндө берилет экен. Анык сандарды, комплекстүү сандардын жекече учурлары болоорун белгилей кетеличи балдар. Карап көргүлө. Б 0 болгон учурда анда кандай болот болду экен? Жана Б 0го барабар эмес учурда. Б 0го барабар болгон учурда рационалдык сандар болуп калышы мүмкүн. Мисалы 2. Себеби Б 0го барабар болгон учурда комплекстүү саныбыз 2 плюс 0 көбөйтүлгөн и бул 2ге эле барабар болуп калышы мүмкүн. Иррационалдык сандар болушу мүмкүн. Карап көргүлөчү. Б 0го барабар болгон учурда квадраттык тамырасында 2 плюс 0 көбөйтүлгөн и квадраттык тамырасына 2ге эле барабар. А Б 0го барабар эмес болгон учурун карап көрөлчү. Чыныгы бөлүктөрү 0дон айырмалуу. А жана Б 0дон айырмалуу болгон учурда комплекстүү санды жаза алат экенбиз. 2 плюс 5 түрүндө. Жана ошондой эле таза мнимый сандар. Эгерде А 0 болуп калса, ал эми Б 0го барабар эмес болсо, анда жөн эле таза мнимый комплекстүү санды алат экенбиз. 5 и. Мына көрдүңөрбү балдар, комплекс сандардын да айрым бир учурлары болушу мүмкүн экен. Эгерде эки комплекстүү сандардын анык бөлүктөрү менен мнимый бөлүктөрү барабар болсо, анда мындай эки комплекстүү сандар барабар болот. Демек, анык бөлүктөрү жана
мнимый бөлүктөрү барабар болсо, бул эки комплекстүү сан бири-бирине барабар. Көрдүңөрбү балдар? Демек биз комплекстүү сандарды салыштыра алат экенбиз. Эгерде анык бөлүгү менен анык бөлүгү барабар болсо, жана мнимый бөлүктөрү барабар болсо, бул эки комплекстүү сан бири-бирине барабар болот экен. Төмөнкүдө мисалга көңүлүңүздү буралычы. Комплекстүү сандардын арасынан кайсылары өз ара барабар экендигин көрсөтүп көргүлөчү. Мен силерге 4 вариант сунуш кылып жатам. Кана балдар, квадраттык тамырасына 9 минус 4 иинин комплекстүү санга барабар болгон санды таап көрүлөчү. 4 вариант сунуш кылып жатам. Ушул 4 варианттын ичинен кайсынысы болду экен? Силер туура жоопту таптыңар деп ойлойм. Анда мен туура жоопту көрсөтөйүн. Карагыла. 9-дун арифметикалык квадраттык тамыры 3 минус 4 и. Демек туура жообу 3-чү жооп экен. Көрдүңөрбү балдар? 3 минус 4 и. Мынакей балдар, силер менен биз комплекстүү сандарга барабар болгон комплекстүү сандарды таба алат экенбиз. Анда төмөнкү мисалга көңүлүбүздү буруп көрөлчү. Төмөнкү барабардыктардын x жана y анык сандарын тапкыла дейт. Жакшылап ойлонуп көрөлчү. Бул эки комплекстүү сан бири-бирине барабар экендигин көрүп турабыз. Анда мен жогоруда аткарылган мисалдарда эле анык бөлүгүнө, мнимый бөлүгүнө барабарлап алайын. Демек 2x плюс y 18-ге барабар экен. X минус y 3-кө барабар экендигин көрүп турабыз. Мен системаны алдым. Ушул системаны чыгарып көрөлү. Демек системаны чыгаруунун жолдорун пайдаланалы. Мен кошуу жолун пайдалангым келип жатат балдар. Жакшылап көңүл буруп көрөлөчү. Биринчи теңдемени экинчи теңдемеге коштум. Андыктан 2x'ти x'ка кошсок 3x плюс y менен минус y-дын суммасы 0. Ал эми 18 3-кө кошсок 21 экен. X'ти таап көрөлү. Барабардыктын эки жагын 3-кө бөлүп жиберсем, x барабар 7 экен. Анда балдар, x барабар 7-ге болсо, экинчи теңдеменин x-ын ордуна 7-ни коюп, y-ти таап алалы. Анда y 4-кө барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Биз азыр силер менен x жана y-тин маанисин таптык. Эми текшерип көрөлү. Бул эки комплекстүү сан бири-бирине барабар боло алабы? X-ын ордуна 7-ни, y-тин ордуна 4-тү койгондо. Карап көргүлөчү. Биринчи анык бөлүгүн аткарып көрөйүн. 2-ни 7-ге көбөйтсөм 14, 14-тү 4-кө кошсом 18. Демек, анык бөлүктөрү барабар экен. Ал эми мнимый бөлүгүн карап көргүлөчү. 7-ден 4-тү алсам 3. Демек, 18 плюс 3 и барабар 18 плюс 3 иге барабар экен. Эки комплекстүү сан бири-бирине барабар. Демек, ушул барабардыкты туура кыла турган x жана y анык сандары булар x барабар 7, y барабар 4 экен. Көрдүңөрбү балдар? Демек, эки комплекстүү сан бири-бирине барабар экендигин билсек, биз алардын анык бөлүгүнө, мнимый бөлүгүнө барабарлап, x жана y-тин маанисин таап алсак болот экен. Келе төмөнкүдө мисал карап көрөлү. Мына балдар, комплекстүү сандарды кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү амалдарын аткарып көрөлү. Буларды аткарууда биз кадимки эле көп мүчөлөрдү аткаргандай эле кошуу, кемитүү, бөлүү жана көбөйтүү амалдарын көп мүчөлөрдү аткарган сыяктуу эле аткара алабыз. Келе төмөнкү мисалга көңүлүбүздү буруп көрөбүз. Анда комплекстүү сандардын үстүнөн жүргүзүлүүчү арифметикалык амалдар, бул амалдардын баардык касиеттери анык сандар үчүн кандай болсо, ошондой аныкталат экен. Көрдүңөрбү балдар? Анда келе бул комплекстүү сандарды аткарууда мына байкап көргүлөчү. Эки комплекстүү санды кошуп жатабыз. Биз анык бөлүгүнө, мнимый бөлүгүнө кошобуз. Көрдүңөрбү балдар? Мен эми 3-тө 2-ге кошсом, анык бөлүгүн кошсом 5, ал эми мнимый бөлүгүн кошсом минус 4 и болду. Мына көп мүчөлөр сыяктуу эле кошууга болот экен. Анда экинчи комплекс сандарды айырмасын таап көрөлчү. Кашанын алдында минус белги тургандыктан кашанын ичи карамашына өзгөрөт. Ошондой эле жогорудагыдай эле көп мүчөлөрдү топтогон сыяктуу эле анык бөлүгүнө кошоюн, анда минус 1 болот экен. Ал эми мнимый бөлүгүнө кемитсем, 3i'ден i'ни кемитсем, плюс 2i болот экен. Көрдүңөрбү? Мен комплекстүү сандарды кошуп жана кемите алат экенмин. Анда келе көбөйтүү амалын аткарып көрөбүз. Эки комплекстүү санды көбөйтүүгө туура келет. Анда кантип көбөйтөбүз? Көп мүчөлөрдү көбөйткөн сыяктуу эле биринчи көп мүчөнүн бир мүчөсүн, экинчи көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтөйүн. Карап көргүлөчү балдар.
3'tü 2'ye көбөйтөйүн жана 3'tü 3 i'ге көбөйтсөм 6 плюс 9 i болот экен. Анда биринчи көп мүчөнүн экинчи көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүп чыгайын. 5i'ни 2'ге көбөйтсөк 10 i, 5i'ни 3 i'ге көбөйтсөк плюс 15 i квадрат болот экен. Мына балдар, биз силер менен көбөйтүүнү аткарып алдык. Эми мен азыр мнимый бөлүгүнө кошоюн, карагыла балдар. 6'нын өзүн жазып алдым. 9i'ни 10 i'ге кошсом 19 i, ал эми 15 i квадрат. Мен силерде жогоруда комплекстүү сандар менен тааныштырып келгенде i'нин квадраты минус 1 экендигин унутпашыңар керек балдар. Демек i'нин квадраты минус 1ге барабар болсо, анда 15 i квадрат минус 15 болот. Көрдүңөрбү балдар? i'нин квадраты минус 1ге барабар болгондуктан минус 15ке барабар болду. Анда келгиле 6га минус 15'ти кошо турган болсом минус 9 плюс 19 i болду. Көрдүңөрбү балдар? Биз силер менен комплекстүү сандарды кошуп, кемитип жана көбөйтүүнү аткардык. Келгиле анда тейиндисин табуудан мурда биз комплекстүү сандардын түйүндөштөрүн таап көргөнгө аракет кылабыз. Анда төмөнкү мисалга көңүлүңөрдү бургулачы. 1 плюс i. Ушул комплекстүү сандын түйүндөш санын жазып көрөлүчү. Жакшылап көңүл бургулачы. Балдар, анык бөлүгүнүн өзү жазылат, мнимый бөлүгү жазылат. Болгону ортодо мнимый бөлүктүн алдындагы белги плюс болсо, анда анын карамашысы минус болуп жазылат. 1 плюс i менен 1 минус i түйүндөш комплекстүү сандар. Анда дагы бир комплекстүү санды жазып көрөлүчү. Минус 3 плюс 4 i'нин түйүндөш комплекстүү саны кайсы болду экен? Минус 3 анык бөлүгү өзү жазылат. Жана мнимый бөлүгүнүн өзүн жазабыз. Экөөнүн ортосунда плюс белги тургандыктан карама каршысы минус болот. Демек минус 3 плюс 4 i'нин түйүндөшү минус 3 минус 4 i. Байкадыңарбы балдар? Анык бөлүк менен мнимый бөлүк өзгөрүүсүз калат. Анык бөлүк менен мнимый бөлүктүн ортосундагы белги гана карамашысын өзгөрөт экен. Төмөнкү мисалга көңүлүңөрдү буруп түйүндөшүн таап көргүлөчү. Минус 7 минус 5 i'нин түйүндөшү кайсы болду экен? Демек түйүндөшү минус 7 анык бөлүк менен мнимый бөлүктүн өзүн жазам. Экөөнүн ортосуна минус белги тургандыктан карама каршысы плюска айланат. Көрдүңөрбү? Мына мен түйүндөшүн таап алат экенмин. Анда балдар, эки комплекстүү сандардын тииндисин таап көрөлүчү. Мынакей, бул комплекстүү сандардын тииндисин табуу үчүн бөлчөктүн бөлүмүндөгү 2 плюс i'нин түйүндөшүнө көбөйтүү менен бөлчөктүн бөлүмүнүн комплекстүү сандан кутулабыз. Анда карагылачы, эки туюнтманын суммасы жана айырмасынын көбөйтүндүсү эки туюнтманын квадраттарынын айырмасы. Башкача айтканда 4 минус i'нин квадраты болот экен. Ал эми алымын болсо көп мүчөгө көбөйткөн сыяктуу эле көбөйтөйүн. 3'tү 2'ye көбөйтсөм 6, 3'tү i'ге көбөйтсөм минус 3 i болот. Минус 4 i'ни 2'ге жана минус i'ге көбөйтсөм минус 8 i плюс 4 i'нин квадраты. Мына балдар, биз жогоруда силер менен i'нин квадраты минус 1ге барабар экендигин билебиз. Анда келе i'нин квадратын минус 1ге барабар болсо, ордуна коюп көрөлү. Анда пайда болот экен бизде 6 минус, көрдүңөрбү? Мнимый бөлүгүнө кошсом, минус 3'тү минус 8'ге кошсом минус 11 i. Ал эми i'нин квадраты минус 1 болгондуктан минус 4 болду. Ал эми 4 минус i квадраттын ордуна минус 1'ди койгондо плюс 1 болуп кетти. Бөлчөктүн бөлүмү жөн эле 5ке барабар болуп калды. Көрдүңөрбү балдар? Эми бул жерден комплекстүү санды алалы. 5'тен 2 минус 5'тен 11 i болот экен. 5'тен 11 деген бул буруш бөлчөк болгондуктан 5'тен 2 минус 2,5'тен 1 i. Мына көрдүңөр балдар, биз силер менен комплекстүү сандарды бөлүүнүн же болбосо башкача айтканда тииндисин тапканды үйрөндүк. Анда келе сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Биз буга чейин силер менен сандар менен таанышканбыз. Кандай сандар менен? Демек натуралдык сан, бүтүн сан натуралдык санды камтыйт. Рационалдык сан бүтүн санды камтыйт. Көрдүңөрбү балдар? Анык сан рационалдык жана иррационалдык сандарды камтыйт. Ал эми комплекстүү сан анык санды камтыйт экен. Көрдүңөрбү балдар? Бардык сандар комплекстүү сан түрүндө жазып алууга болот экен. Мына балдар, бүгүн биз силер менен комплекстүү сандар менен тааныштык. Комплекстүү сандар a плюс b көбөйтүлгөн i түрүндө берилет экен. Анын анык бөлүгү a, ал эми мнимый бөлүгү b. А i бул мнимый бирдик. I'нин квадраты
минус 1-ге барабар экен. Бүгүн биз силер менен комплекстүү сандарды жазганды, комплекстүү сандар менен амалдарды жүргүзгөндү үйрөндүк. Анда кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.